Сүт чарбачылыгынын негиздери. Кыргызстанда катталган 500 миңге жакын дыйкан чарбалары болсо, анын дээрлик көбүндө аз санда болсо да үй жандыктары бар. Өлкөнүн эмгекке жарактуу калкынын 65% айыл чарбасында эмгектенет. Ал эми 150 миңден ашык чарбалар жалаң гана малчылык багытын көздөйт. Республикабыздын географиялык шарты, климаты мал чарбасына ылайыктуу дегенибиз менен акыркы 30 жыл аралыгында малдын саны, анын кунардуулугу 1990 жылдардагы көрсөткүчтөргө жетпей келүүдө. Айыл чарба продукциясын өндүрүү рентабелдүү болбой, калктын чейреги шугулданган чоң тармакты тушап турат. 2020 жылдагы ковид пандемиясы Кыргызстандагы айыл чарбасы, анын ичинде сүт секторунун проблемаларын айкын көрсөттү. Карантин учурунда шаарларда сүт таңсыктыгы курч болсо, андан 5-10 чакырым алыстыктагы айылдардагы фермерлер ашыкча саап алынган сүттү сактоо, иштетүү шарты жоктугунан төккөн учурлар катталды. Андыктан бул убакыт кыргыз дыйкандарына сүттү өндүрүп гана коюу жетишсиз. Аны фермада таза саап алып, сактоо, транспорттоо, зарыл болсо кайра иштетүү зарылчылыгын түшүндүрдү. Мисалы, белгилүү устат фермер Азамат Мадамбеков 6 айлык карантин учурунда өз фермасында сүт иштетүүчү чакан ишкана куруп, азыр Акмаанай аталышындагы органикалык азыктарды өндүрүүдө. Комбикорма зерновые, это основные арпа, отруби, жмых деген семечканы айткан. Бир жерде сатат, бул жерде. Май өз Бишкекте негизи жок. Бул жмых деген оштогу семечканы майын эметкенчи, бизде аз Бишкекте жок деле. Жмыхтын өтө чоң пайдасы бар экен. Действительно, мен мына залал айтам, 2-3 тоннадай бар деп турат. Алып кете бер дейт. Нече эле бара албай, нече эле убактым болбой эмете албай атам. Жмых катуу болот экен, эзилип эметкенде курап калат экен да, пластинадачы. Аны келип туруп арпа менен дробилка уруп таштаса, процентный ставкасы болуп эле, как раз арпа менен аралашып сону болуп чыгат экен. Уй сону жейт. Резкий оңолот экен, уч арыктануу резкий оңолот экен. Былтыр 3 тонна алып, көпкө, анын үстүнө көпкө чейин жетет экен. Ошондо деле сабиз жеп, булар глюкозада өтө сонун болгон. Ошон үчүн мисалы рационгочу, баягы основной рацион кичине көбөйтөбүз, кичине экономить этебиз деп турган болсоңчу, сабизден наркыдан беркенчи, менин совет. Мен азыр ошого деле өтөм. Кыш азына баштадым, бүтөйм, гидропонканы атып кеттим, бүткөндөн кийин картошка, сабиз, ушөкө и плюс мореки кызылча. Булар корнеплод деп коет. Корнеплод составына кирет. Ошон үчүн морковка аз жеткиликтүү, картошка жеткиликтүү. Бул просто витамины, просто добавка болот сону. Мореки кызылча болсо, бүгүн алып келген Антон. Вот этот вариант надо будет подумать, да? Бирок болсо жакшы болот, 110 тонн бир гектардан 100 тонн деп коебуз. 80 тонн, 90 тонн. 80 тонн деп коебуз, бүтөк байке. 80 тонн болсо деле 80 тонду уйларга жедирип бүтүш, это нормально да, мындайчы көпкө чейин жедирип да, жай мисалы кышында бир жинеп алсам, мисалы бул уже болуп калыптыр. Ушу мезгилде жинап бере баштасам, 6-7 ай, где-то 7 ай, уже 8 ай, почти ошону берет экенсиң. Это тоже экономия для этого. И плюс глюкоза очень полезна для коров. Глюкоза очень полезна, да? Нормасы менен берипчи. Андан келип ушуну корнеплоддон общий 1,5 килограмм берсе, это уйларга выше крыши. Учурда Кыргызстандын айыл чарбасына мүнөздүү болгон жана анын өнүгүшүн тушап турган факторлорго төмөнкүлөр мүнөздүү. Селекция иштеринин жүргүзүлбөгөндүгүнөн мал тукумунун бузулушу, анын кунарсызданышы. Чарбалар майдаланып кеткендиктен аз натыйжа үчүн көп убакыт, адам күчүнүн сарпталуусу, акчалай кайтарымдын аздыгы. Чарбакерлердин системалуу камсыздоо жана өнүмдөрүнүн сатып алуунун жоктугунан дыйкандардын тобокелге иштөөсү жана байма-бай банкроттук абалга кептелүүсү. Ветеринария кызматынын жолго коюлбагандыгы.
заманбап билимдүү кадрлардын жетишсиздиги, жаңы эффективдүү технологиялардын жоктугу. Учурда Кыргызстандагы сүт өндүргөн чарбаларды максатына карай эки типке бөлүп карасак болот. Чарбада уйду өз керектөөсү үчүн кармап, сезон жана саан мол учурда ашкан сүт азыктарын өткөргөн көмөкчү чарбалар. Демейде мындай чарбаларда саан уйдун саны 2 баштан 10 башка чейин жетет. Мындай майда чарбалар 80% түзөт. Сүт өндүрүү негизги киреше булагы болгон чарбасында 25 уйдан 100 башка чейин саан мал кармаган, ишти профессионалдык жолго койгон же коюуга далалаттанган чарбалар. Тилекке каршы, мындай фермалар жалпы көрсөткүчтүн 2% жакын. Видео сабактарыбыздын максаты фермерлерди сүт өндүрүүнүн профессионалдык ыкмасына үндөө болгондуктан, кебибиздин предмети сүт өндүрүүнү профессионалдык деңгээлде жүргүзүүнү каалаган чарбалар болмокчу. Качествосын билген адам өзгө текшерип көрөт, тазалыкты, гигиенаны көрүп эле болду дейт. 1, 2, 3, 4 сом андай кишилерге не имеет значения, не будет играть роль. Потому что они с этого будут делать такую продукцию, а в результате они будут ее дорого продавать. Понимаете? И плюс, если силер билсеңер, байкелер, бул иштичи, бул ишти билсеңер, тут силер диктовать этип каласыңар. Бул еще ошондой экен. Когда вы не знаете, и когда у вас качество не соответствует стандартам, да, элементарно, то вы не сможете диктовать, они будут вам диктовать. Ийгиликтүү сүт чарбасынын 5 кити. Чарбанын ийгиликтүү болушуна түркүк боло турган 5 фактор бар. Алардын бардыгы аткарылган учурда чарба өз ишин ишенимдүү аткарып, боло турган кыйынчылыктарга көп моюн бербейт. Чарбада өтө кунарлуу, колдон келсе асыл тукум малдын болушу. Чарбада ветеринариялык жана куут иштери жакшы жолго коюлушу. Малга да, жумушчуга да ылайыкталган, шарттары түзүлүп, туура проектленген, техника менен жабдылган сарайдын болушу. Сүттүн саалгандан тартып, фермадан чыгып кеткенге чейин ар бир этабынын дыкат уюштурулушу. Тоют базасынын бай жана мыкты болушу. Аталган 5 маселе талаптагыдай чечилген чарбанын жолуна өнүгүүнүн жашыл жарыгы жанат. Жана биздин видео баяндар ушул 5 фактордун тегерегинде уланат.